Ал ушул Досалиев Кудаш деген 1.88 га деп ушул ченеп берген экен, бирооктарда кабыл алган экен. 1.88 га. Мына ал ошондо бир аз тарыткан деп мен эсептейм да. Андан кийин мына могу айыл өкмөттөр отуруп келип, андан кийин Бекишев Абдыбек деген 0.94 га деп кабыл алып койгон. Мына азыр кедергиси азыркы убакка тиеп атат. Эми мен билбейм, булар кандай негизде кабыл алган, мунун баары соттук отурумдарда чечилет. Айтайын дегеним, урматтуу мына Иманалиев атындагы жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары, эл өкүлдөрү. Мына мен да алыстан келип бул маселеге кабылып калдым, көтөрүп атам. Мына ушуну сиздер деле көтөрсөңүздөр болот. Биз бул сөзүм мен эмне айткым келип атат. Мына Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевичке жардамдар бериш керек да. Анан кийин ушундай болбогон эле майда барат маселе, мына ушундай уурулардын айынан бүгүн уруш талаш. Анан барып эле анан жогорку бийликке маселе тийип атат. Ошол эле аким, ошол эле зам аким ушулар иштеп, ушуну көзөмөлгө алып, соттук отурумдарга алып барып, ушуну жөн эле мындай кармаса болот да. Ошон үчүн эмнени айткым келет мен? Иштеш керек, урматтуу депутаттар. Иштеш керек да, могу маселенин аркасына түшүш керек. Буну кеңеште жаңырыш керек бул үндөрчү. Сөзсүз мындай соттук отурумдарга чейин барып, ошол жерде жергиликтүү тургундарга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мүмкүн жөн эле берип коюптур, каяктан билебиз. Ал эми эгер бербесе бул сот субъекти коет. Бул баары баштапкы калыбына келиш керек. Келиңиздер ошон үчүн бирге иштейли. Мына өзүбүздүн адамдар эле ушинтип баш жолу отуруп, бардыгын кандайдыр бир окаттын, кекиртектин негизинен эле жок болуп кеткен. Жардам берейли да, анан кийин отуруп эле ушундай эле деп кеңешке барып отура бергөндө кереги, мааниси жок да анынчы.